Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Асылбек Жээнбеков кумтөр иши боюнча тазабыз. 27 июлда Бишкектин 1 май райондук сотунда кумтөр иши боюнча Асылбек Жээнбековдун башкаруу чарасынын мөөнөтү 30 сентябрга чейин узартылды. Анда сөз сүйлөгөн Асылбек Жээнбековдун билдирүүсү интернетке тарады. Урматтуу прокурор, өткөндө токтом жумшак кабыл алынып калган деген боюнча прокурорго айттык эле. Ошол токтом долбоорун көрдүңөрбү, окуп көрдүңөрбү, салыштырып көрдүңөрбү дегенибизде жок деген. 2 ай убакта ошол токтом долбоорун парламент жыйындарынын стенограммаларын окуп, салыштырып, бир чечимге келгенге убакыт келди. Токтом жумшак деп жатпайбы? Окуп чыккан адам биз кабыл алган токтом жумшак деп айта албайт. Инсан катарыда, депутат катарыда, төрага катарыда бир дагы мыйзамсыз чечимге кол койгон эмесмин. Бир дагы мыйзамсыз чечимди кабыл алган эмеспиз. Ошол кабыл алынган парламент токтому үчүн сыймыктанам. Анткени ага чейин парламент андай токтом кабыл алган эмес. Ал токтомдо ачык жазылып турат. Кумтөр боюнча келишимдер Кыргыз өлкөсүнүн кызыкчылыгына жооп бербейт деп турат. Тарыхыбызда мындай биринчи жолу жазылып турат. Экинчиден денсонсация деп жатабыз. Башка келишим, чечим болушу керек деп жатабыз. Өкмөттү 5 жолу карап жатабыз. Биринчи жолу өкмөттүн ишине канааттандырбайт деп баа берип жатабыз. Мыйзам боюнча канааттандырбаган өкмөт кетет. Сабаттуу адам стенограмманы окуса түшүнөт. Парламенттин табиятына жараша талаш тартыш болуп, мыйзамдуу чечим кабыл алынган. Мыйзамдуу Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын коргогон чечим болгон деген ал. Мурдагы депутат 2 айдан бери эки эле допрос болгонун айтат. Кумтөр боюнча каралып жаткан иштер боюнча элдин алдында, Кудайдын алдында тазабыз. Кудай тараза. Каралып жаткан ишти түшүнүш үчүн жогорку кеңештин табиятын билиш керек. 5-чакырылыштагы парламенттин табиятын билиш керек. 2010 жылдагы конституцияга ылайык 5-чакырылыштагы парламентте поляризациялык ойлор күчтүү болгон. Андай парламент болгон эмес, боло элек. Анткени ар кыл фракция партияга бөлүнгөн. Ар бир партиянын фракциянын өзүнүн кызыкчылыгы болгон. Жогорку кеңештин кароосуна коюла турган маселелер фракцияларда каралчу. Жогорку кеңешке фракциянын чечими менен келет. Бул чечимди колдойбуз, муну колдобойбуз деп. Жогорку кеңештин жыйынына чейин фракция мүчөлөрү өз пикирлерин бекемдейт. Урматтуу сот, ушул маселени караганда парламенттин табиятын түшүнүш керек. Дагы бир жолу айтам. Ошол жыйындардын стенограммасын окуган адам бир тараптуу эмес. Талаш тартыш менен мыйзамдуу көпчүлүк депутаттын добушу менен кабыл алынган чечим деп түшүнөт. 9 жыл мурун болгон окуяны стенограмманы кайра окуп жатып эстедим. Баатырбеков стенограмманы окуй элек экен. Сиздерден сурап жатат, стенограммада кандай экен? Маселе эмнеге 3 комитеттен кеткен деп. Стенограммада комитеттерде каралсын деген Жапаровдун сунушу бар. Комиссиядан тышкары эмнеге комитеттердин, фракциялардын чечими токтомдор келип чыкты дегенге жооп алыш үчүн парламенттин табиятын түшүнүш керек. Каралып жаткан маселе боюнча тазамын. Айбир адилеттик чындык үчүн күрөшөм. Турмушта периште эмеспиз, бирок ушул каралып жаткан кумтөр иши боюнча тазабыз деген өз сөзүндө. Эске салсак, мурдагы депутат Асылбек Жээнбеков кумтөр иши боюнча УКМКга сурак берип чыккандан кийин камакка алынган. Булак супер чекитке ийже. Таалайбек Сарыбашев Бишкек шаарына мэр болуп келеби? Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев Бишкек шаарына мэр болуп келет. Бул тууралуу супер чекиткейжи порталы өздүк булактарына таянып билдирди. Жакында жаңы шайланган Бишкек шаардык кеңеши ишке киришти. Бирок көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоору боюнча мэр бийлик тараптан дайындалат. Буга чейин шаардык кеңеш мэрди тандап келген. Булак медиа центр чекитке ийже. Олимпиада. Балбан Жоламан Шаршенбеков чейрек финалга чыкты. Кыргызстандык балбан алгачкы беттешинде коңшу казакстандык Мейрамбек Айнагулов менен кез келип атаандашын 8-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип алды. Эми Жоламан чейрек финалды молдавалык Виктор Чобану менен кез келет. Жоламан Шаршенбеков 22 жашта 2020 жылы дүйнө кубогунда алтын, 2018 жылы дүйнө чемпионатында күмүш байге уткан.
Быйыл апрель айында Алматыда өткөн лицензиялык Азия континенталдык турниринде баш байгенин ээси болуп Олимпиадага жолдомо алган. Булак Говори Чекит ТВ. Бали. Айпери Медет кызы Олимпиада чемпионун утуп жарым финалга чыкты. 76 килограмм салмак категориясында ат салышып жаткан Медет кызы чейрек финалда Олимпиада чемпионун 12-0 эсебинде утту. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Олимпиада мелдешинин чейрек финалында россиялык Наталья Воробьеваны утуп жарым финалга чыкты. 76 килограмм салмак категориясында ат салышып жаткан Медет кызы чейрек финалда Олимпиада чемпионун 12-0 эсебинде утту. Буга чейин 6-1 эсебинде казакстандык каршылашын жеңген. Жарым финалда Медет кызы америкалык Аделина Мария Грей менен беттешет. Булак Спутник Чекитке ийже. Бир да медаль жок. Олимпиадага барган Тажикстандын спортчулары үйүнө кайтты. Тажикстан спорттун бокс, дзюдо, сууда сүзүү жана жеңил атлетика түрү боюнча лицензия алган. Беттешке чыкканда баары биринчи этаптан эле өтпөй калган. Тажикстан Токио Олимпиадасынан бир да медаль ала алган жок. Спортчулар бүгүн акыркы мелдешин жыйынтыктап үйүнө кайтууда. Бул тууралуу Спутник Тажикстан агенттиги жазды. Коңшу өлкөдөн Олимпиада оюндарына 10 спортчу барган. Бирөө квалификациялык турнирден жаракат алып катыша албай калган. Тажикстан спорттун бокс, дзюдо, сууда сүзүү жана жеңил атлетика түрү боюнча лицензия алган. Ал эми беттешке чыкканда баары биринчи этаптан эле өтпөй калган. Булак Спутник Чекитке ийже. Бакиевдин кемчилигин эки эле киши бетке айткан. Азаттык радиосуна бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Кыргызстандын акыйкатчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов болду. Ал маегинде Улуттук коопсуздук комитетинин демократиялык уюмдарга мамилеси, жетекчилерди алмаштыруунун себеби жана генералдар Жумабек Асанкулов, Анарбек Бакаев, Бакиевдин кызматтыгы орду ишке ашпай калган реформалар тууралуу айтып берди. Токон мырза 1990-жылдардын башында Кыргызстандын коопсуздук кызматын жетектеп турган кесипкөй генерал Жумабек Асанкулов кызматтан алынып, анын ордуна илимий кызматкер педагог Анарбек Бакаев дайындалган. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Деги мындай дайындоо өзүн актаганбы? Генерал Жумабек Асанкулов убагында менин жетекчим болгон. Анын кол алдында көп жыл иштедим. 2007-жылы апрель айында мен атайын Москвага барып, ал киши менен жолугуп келгем. Ошондон 2 ай өтпөй дүйнөдөн өтүп кетти. Мен генерал менен 10 сааттан ашык сүйлөшкөм. Эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр эле? Көп нерсе тууралуу аңгемелешкенбиз. СССРдин акыркы жылдарында демократиялык кыймылдар чыгып жатканда Жумабек Асанкулов алардын лидерлеринин бирине дагы куугунтук кылган жок. Кошуна мамлекеттерде демократтарга катуу куугунтуктар болду. Ар кимисин чилдей таратканын баарыбыз билебиз. Союздук республикалардын коопсуздук комитеттеринин жетекчилеринен айырмаланып, ал киши элди угалы деп турду. Жумабек Асанкулов биринчилерден болуп комитетке журналисттерди чакырып, басма сөз жыйынын өткөрүп, бардык суроолорго качпай ачык жооп берген. Анан дагы бир маанилүү маселе: Аскар Акаевдин президент болуп калышына бир топ кишилер себепкер болгон. Депутаттар шайлаганы белгилүү. Бирок ошол жараянга чейин даярдаган Акаевдин президент болушуна Асанкулов негизги ролду ойногон. Мен ошондо маселелердин майда чүйдөсүнө чейин ал кишинин өз оозунан уккам. Мындай жакшылыктарды билбей эле эшеги ылайдан өткөндөн кийин баарын унутуп калгандар болду. Акаев эмне үчүн ал кишини кызматтан алды деп ойлойсуз? Ишенимден чыгып калган деген пикирлер бар эмеспи? Ал киши ишенимден чыккан эмес. Бизди сатып кетти, коммунисттерди колдоп кетти деп ушакташкан. Алардын баары болбогон иш. ГКЧП дегенди убагында Горбачев, Яковлев болуп өздөрү уюштурган саясий шоу болгон. Бүгүн баары ачыкка чыгып болуптур. Генерал Асанкуловдун ордуна Илимпост Бакаевдин дайындалышы канчалык өзүн актаган эле. Эсиңиздерде болсо керек, легендарлуу жогорку кеңештин депутаттары Акаевке ГКЧПдан кийин көрдүңүзбү? Жолдош президент, коопсуздук комитетине, ички иштер министрлигине ишенген өз кишиңиз болушу керек. Керек болсо жакын тууганыңызды коюңуз дешкен. Мен Акаевке башка жакын тууганын алып келбей, Анарбек Бакаевди комитеттин төрагалыгына алып келгенине ыраазымын.
Ал КГБнын сыртынан келсе дагы мыкты жетекчи болгон. Коопсуздук комитетинин бир кышында башкаларга берген жок, талкалаткан жок. Комитеттин ишин жакшыртты, коррупцияга малынган жок, таза иштеген. Токон мырза, комитеттин төрагасы президентке жакын, ишенимдүү адам болушу керек дегендер болду деп жатпайсызбы? Бакиев президент болгондо дагы комитет төрагасынын биринчи орун басарлыгына бир тууганы Жаныш Бакиевди алып келбедиби? Ал өзүн актадыбы? Албетте, Жаныш деле жакшы адам, анын да укугу өз тажрыйбасы болгон. Бирок Жаныш Бакиевдин деңгээли генерал Жумабек Асанкулов менен Анарбек Бакаевге жетпейт, салыштырып да болбойт. Алар асман менен жердей айырмаланып турушат. Менимче Курманбек Бакиев иниси эмес, башка ишенген кишисин койгондо жакшы болмок. 2007-жылы Бакиев бийликте турган мезгилде сиз өлкөнүн укук коргоо органдарын реформалоо боюнча комиссиянын жетекчиси болуп турсуз. Сиздин орун басарыңыз Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш болгон экен. Эмне реформа жасагансыздар? Маалымат угулбайт. Комиссия түзүлдү, бир нече отурумдар болгон. Биринчи ишти коргоо министрлигинен баштайлы дедик. Бирок чек ара кызматына тийбей Союз мезгилиндеги боюнча калтыра турган болгонбуз. Калтырып койгонуңар реформа болуп эсептелеби? Союз мезгилинде Кыргызстандын чек ара кызматы дегеле болгон эмес. Биздин чек арабызды Орусиянын чек арачылары кайтарып калды го. Керек болсо армиябыз да жок эле. Кыскасы, коргоо министрлигин реформа кылып, мобилдүү, кесипкөй 9000 дегерегиндеги чакан армия түзүүнү пландадык. Баткенге, Жалал-Абадка, Ошко, Токмокко же Бишкекке аскердик бригадаларды уюштурууну сунуш кылдык. 1999-2000 жылдардагы Баткендеги, кийин Ооганстандагы, Чеченстандагы окуяларды эске алып, тоолуу аймакта коргонуу жөндөмдүүлүгү бар мобилдүү армия түзүү идеясы чыккан. Кыскасы, реформалык программабызды жазып алып, президент Курманбек Бакиевке, премьер-министр Игорь Чудиновго алып кирдик. Жакшы экен деп жактырышты. Бирок каражаттын жоктугунан ал реформа ишке ашпай калган. Сиз Бакиевдин убагында президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары, Коопсуздук комитетинин катчысы, президенттик администрациянын мамлекеттик кеңешчиси катары жогорку кызматтарда иштегенсиз. Президенттин баласы Максимди, иниси Жанышты мамлекеттик башкарууга аралашкан деп айта аласызбы? Аларда классташтары, курсташтары, достору, туугандары бар кыргыздар экен. Албетте таасири болду. Президенттин иниси баласы мамлекеттик ишке аралашып жаткан ошол мыйзамсыз көрүнүштөрдү Курманбек Бакиевге айта алдыңызбы? Убагында президентке мен айткам деген деп азыр көп кишилер мактанып айтып жүрүшөт. Мен билем, андай болгон эмес. Бакиевге кирип баардык маселелерди ачык бетине айткан эки эле киши болгон. Топчубек Тургуналиев менен кино режиссер Болот Шамшиев болгон. Экөө тең президенттин кеңешчилери эле. Ошол катуу сын айтылгандан кийин экөө тең жумуштан кетишкен. Булак Азаттык Чекиторг.